Илимий иш-чара Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100, манасчылар Саякбай Каралаевдин 130, Каба Атабековдун 100, Сапарбек Касманбетовдун 90, Уркаш Мамбеталиевдин 90 жылдыгын алкагында уюштурулган. Буга кошумча президенттин жарлыгына ылайык Манас эпосунун 3 илтигин жайылтуу жана даңазалоо максатын көздөйт. Биздин Талас мамлекеттик университетинде Манас таануу курсу окутулат. Кыргыз тили адабияты кафедрасынын доценти Толкун Кунусбековна окуп жүрөт. Тарых кафедрасында Манас эпосу тарых этнографиялык булак катары деген сабагыбыз бар. Дагы көптөгөн Манас таануу жаатында көптөгөн иштерди жүргүзө беребиз. Бул токтолбойт. Кыргыз жашап турганда Манас эпосу түбөлүктүү жашай бермекчи деп ишеничтүү мен айта алмакмын. Конференциянын расмий бөлүгүндө университеттин ректору Жыргалбек Шаршембиев, өкүлчүлүктүн аппарат жетекчиси Ырсакын Кулушевдин куттуктоо сөзүнөн соң Улуттук Манас академиясы менен Талас мамлекеттик университетинин ортосунда кызматташуу максатында меморандумга кол коюлду. Манас көнөргүс казына, аны изилдеп аягына чыгаруу мүмкүн эмес. Бүгүнкү күндө Манас идеологиясын окутуу, жайылтуу максатында бир топ окумуштуулар өздөрүнүн илимий иштерин жазып келет. Иш-чарада кыргыз эл мугалими Бектур Исаков Манас идеологиясына токтолду. Идеология аба менен суудай керек. Демек, бул азыр айтып кетем, түшүндүрүп, эмне үчүн керек? Керек болгон себеби идеология дегенде Кыргыз элинин же мамлекет түпкү мүдөө максаттары. Демек биз келечекте кайда барабыз, эмне курабыз, кандай жашайбыз? Демек түпкү мүдөө максаттар деп түшүнсөк так болот да. Манас эпосун жайылтуу, изилдөө жана окутуу иштери Кыргызстан эгемендүүлүктү алган жылдардан бери өнүгүп келүүдө. Бирок ага карабастан бүгүнкү күндө аткарууга, ишке ашырууга алына турган бир катар иштер бар. Бул багытта философия илимдеринин кандидаты Эрмек Үмөтов белгиледи. Кыргыз элин сактап, кылымдан кылымга, доордон доорго улап келаткан улуттук эс тутумдун бийик рух күчүнүн жаркын көрүнүшү деп түшүнсөк болот. Демек, манасчылык жана улуу Манас эпосубуз бүгүнкү Кыргыз ооматынын алтын казыгы экендиги талашсыз. Дүйнөдөгү эпостардын ичинен эң көлөмдүү жана көркөмдүү делген Манас эпосы ар тараптан изилдөө иштеринде жергиликтүү окумуштуулардын салымы зор. Манас Улуттук академиясы университеттин окумуштуулары жана студенттери үчүн атайын китептерди белек кылды. Манас эпосун изилдөө, жайылтуу жана ар бир муунга, кийинки муундарга, жаштарыбызга жеткирүү багытында Манас Улуттук академиясы тынымсыз системалуу иш жүргүзүп келе жатабыз. Анын айрымдары биз Манас боюнча сөздүктөрдү түзүп, жерлерде Манас боюнча иш-чараларды өткөзүп, ошондой эле Манас багытындагы бардык бир жайылтуу багытындагы көп эле иш-чараларды өткөздүк. Кайсы жактарга көбүрөөк көңүл бурушубуз керек, эмне көйгөйлөр бар деген маселелерди ушул конференциялардын алдына коюп атабыз дагы. Жергиликтүү окумуштуулардын көз карашы, алардын изилдөөлөрү, алардын сунуш пикирлеринин негизинде кайсыдыр бир деңгээлде чечимдерге келип атабыз. Мындай илимий конференциялар буга чейин өлкөбүздүн түштүк аймагындагы жогорку окуу жайларда өткөрүлүп келген. Улуттук Манас академиясынын алгылыктуу аракеттеринин аркасында буга чейин эр табылды. Эртөштүк сыяктуу кенже эпостор басылып чыгып, алдыда Кожо Жаш эпосунун үстүндө иштер жүрүүдө. Бул тууралуу Манас эпосунун окумуштуулары билдирди. Норузбек Шабдымек уулу, Бексултан Рахатбек уулу, Талас шаары.